Майрам деген чайханага келдик. Кыргыз мекендештер чайханасы экен. Урматтуу мекендештер, бул чайханада тамактары өтө арзан экен. Суюк тамак ичесизби, коюк тамак ичесизби, бардыгы 150 рубль экен. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында мындай жер таппайсыз го дейм. Мынакей урматтуу мекендештер, келип туруп даамдуу тамактардан даам татып, убактыңыздар болуп калса, келип бильярд деле ойноп койсоңуздар болот экен да. Assalamu alaikum урматтуу Тесквардын көрүүчүлөрү жана Москвадагы эмгектенип жүргөн мекендештер. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн биз Москва шаарында метро Отрадный метросуна келдик. Бул жерде Майрам деген чайханага келдик. Кыргыз мекендештер чайханасы экен. Урматтуу мекендештер, бул чайханада тамактары өтө арзан экен. 150 рубль дейт тамагы, шашылыктары 119 рубль дейт. Баарыңыздарга ушул видео кызык болуп жаткан болсонда толук көрүңүздөр. Биз сиздерге ичкирге кирип ауралардын, тамактардын ценаларын, адрестерин дагы да сиздерге сонун кылып толугураак маалыматтарды беребиз буюрса. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз туган, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аллага шүгүр, жакшы, рахмат. Өзүңүз кандай келип атасыз? Кудайга шүгүр, жакшы келип алдык. Тесквардын көрүүчүлөрү менен бир аз өзүңүз таанышып, Москвадагы ушул адрестерди айтса кетсеңиз, чайхананын парковкалары боюнча. Хорошо. Москвадагы мекендештерге баарына биринчиден ден соолук каалайм. Чайхана боюнча маалымат бере кетейин. Биздин адрес метро Отрадныйда жайгашкан. Дагы бир метродон, Владимирдон чыксаңыздар болот. Ал жактан автобустар келет. Эң жакынысы бул метро Отрадныйдан жайгашкан, ушу жакка келесиздер. Чайхана боюнча дагы маалымат бере кетсем, бул жерде парковка боюнча, парковкабыз алдыбызда кеңири, бесплатный, акысыз келесиздер, парковкабыз кеңири. Метрода мен өзүм пешком эле келдим, бир 15 мүнөттүк жол экен, 15 мүнөттүк жол. Автобус менен келсеңиздер, тез эле 5 мүнөттө. Азыр дагы да толук маалымат беребиз, буюрса ичкиге кирели анда. Жүрүңүз. Мына ушул здание экен, урматтуу мекендештер. Бул здание экинчи этажында экен, бир жагы чайхана, бир жагы бильярд экен. Жүрүңүз. Жүрүңүз, мына биздин чайхана ушул жерде жайгашкан. Машалла, бул биринчи этажы кийим-кечек дүкөн, продуктовый магазиндер да бар экен да. Кийим-кечек. Экинчи этажы бир жагы чайхана, бир жагы бильярд экен да. Бир жагы бильярд болот. Мен сизге азыр толугураак маалымат бере кетем. Жүрүңүз. Байрам чайхана дейт го. Так, биздин оң жактан баштасак, бул жагыбыз чайхана Байрам. Чайхана. Сол жакта турганыбыз бул бильярдыбыз. Чайханадан баштайлы биринчи. Жүрүңүз, чайханадан баштайлы. Көрүңүз. Ой, аябай сонун керемет, Мына биздин жайгашкан чайханабыз ушул, чайхана Байрам. Жүрүңүз, мен сизге меню боюнча биринчи эле тамактардын бааларын айта кетели сиздерге, Чайхананын ичи аябай сонун экен, багыны өзгөчө экен, ички ауралар, Кана баштаңчы? Так, сиздерге маалымат бере кетсем, меню боюнча, ценалары боюнча бизде основной казан кебаб, мантуубуз гана 220-390дон, а калгандар баары 150 рубльден башталат. Суюк тамак ичесизби, коюк тамак ичесизби, бардыгы 150 рубль экен. Урматтуу мекендештер, Москва шаарында мындай жер таппайсыз го дейм. Жок дегенде бир 400-500 да тамактарычы. Шашиликтери деле 119дан и 160дан башталат. 160га чейин экен да. Карасаңыздар, салаттар деле арзан экен. Эмнеге арзан тамагы? Элдерге карап кылдыңыздар дейм, Элдин биз Москвада болгонго байланыштуу баарыбыз иштеген келгенбиз. Ошол себептен өзүбүздүн кыргыз элибизге карата атайын баадан койдук, баарын эсептеп чыгып, ошого карап 150 рубльден коюп чыктык. Анан өзүбүздүн Кыргызстандан келген суусундуктарды айта кетсем, көргөзүп коелу, Жүрүңүз, мен көргөзүп коеюн сизге. Биздин өзүбүздүн натуральный Кыргызстандан чыккан сууларыбыз, максым, аралаш, чалап таңдарыбыз бар. Шербет, душес, чай, султан чай, фанта, бул бизде
кээ бирки мекендештерибиз 10 жылда 15 жылда барбагандар бар, ошого карата биз дагы Анда заказ кылабыз. кабиналарды тартып көргөзүлөр башында. Жүрүңүздөр, нерселер кабина тартып көргөзүлөт. Бул жер бирок аябай чоң экен ичинде. Канча адам батат примерно? Кабинаны көргөзө кетсем, келиңиздер. Кабинанын ичи бул жак 20 адамдан 25 адамга даярдалган. Бул жерге келип достор менен же семьяңыздар менен келип бир мероприятие өткөзсөңүздөр болот. Туулган күн, жентек той, туулган күн өткөзүп, бул жерге 25 адамдык даярдалган. Коллегалар менен, достор менен, жора жолдоштор менен келип, эс алып келсеңиздер болот. Анан бизде өзүбүздүн кыргыздарыбыз, мындай айтканда, суранып кетишкен. Кабиналарыбыз, тапчандарыбыз турат. Анан ошого жараша 15-20 адамдык кабина кылып кетсеңиздер деп суранышына байланыштуу. Биз кабина кылдык. Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Бул жакты көргөзө кетсем, бул жагыбыз кече жакында бүттү. Сураныштар боюнча 15 адамдан 20 адамга даярдалган тапчаныбыз. Бул жакта кеңири отуруп, досторуңуздар менен аш жеп, бул жерде туулган күн тосуп, мероприятие өткөзсөңүздөр болот. Бул жактан чыгып, билярд ойноп, эс алып кетсеңиздер болот. Тапчандар аябай чоң экен. Төшөктөр дагы атайын Кыргызстандан келген окшойт, Атайын баарын Кыргызстандан келип, дамды тамактардан дам татып келет кесте аябай сонун экен, ичи аябай чоң экен. Туугандуулуктар менен келип отурганга аябай ыңгайлуу экен. Айнектин терезенин түбү экен, как раз. Жүрүңүз бул жакта. Бул жакта кичине тапчандар бар экен. Бул жагыбыз биринчи тапчаныбыз, бул жагыбыз экинчи тапчан. Бул жанагы айылдагы декчилерге окшоп бешке келип да, жанагы эшикте отурат элек кой, сөрүгө окшоп. Сөрүгө окшоп, Ошондой эмелер жасалып тура. Ошол стилде жасалган. Бул жерге 7 адамдык местабыз. Келесиздер, отурасыздар. Бул жагым 7 адам, бул жагым 7 адам. Бул жагыбыз тапчан. Мындай айтканда, отуруп эс алып атган жер. Сонун. Тыканда, мындай айтканда, келип отуруп, каласаңыздар кабинаны түшүрүп алат десиздер. Болот, жүрүңүз. Эми кийинки кабина боюнча сиздерге толук маалымат берейин. Бул жагыбыз стол тапчан десек болот. Бул жерибиз кабина десек болот. Кирип, бул жакта 6 адам кирип отурсаңыздар болот. Бул жакта тамак ичсеңиздер болот. Чыккан. Бул жагы сонун ыңгайлуу экен, Ыңгайлуу. Каласа пут чечип мына жакка кирсең, каласа бул жакка. Бул жакка кирип, кеңири отурса болот. Бой, машалла, керемет го мына оймой чим, Бул жагыбыз өзгөчө кабинабыз десек болот. Атайын тартылганбы? Бул жерде атайын сүрөткө тартылган. Өзүбүздүн кыргыздарыбыз, мекендештерибиз келет деп, атайын өзүбүздүн стилибизде кылып даярдаганбыз бул жагы. Аябай сонун. Бул жакта ажатканга бир чагылдырып көргөзүп коелу, Хорошо, келиңиз. Бул жагыбыз ажатканга карасаңыздар, урматтуу мекендештер, таптаза го, Жылтырак айнек го бул жагыч. Чагылдырып тартып коебуз бул жакта деле. Бол. Нормально. Таптаза экен, аябай сонун экен. Условиялар бардыгы каралган экен. Заманбап десек дагы болот. Өзүбүз көзүбүз менен көрүп атабыз. Чындыгында мактагыдай эле жер чайкан экен бул жер, Аураларын айтсак, аябай сонун 3 ачык окшойт, Үстү ачык, күндүзү жарык болуп турушун. Каласаңыздар, сыртта отурсаңыздар болот экен. Карасаңыздар, сонун аябай керемет. Каласаңыздар, кабиналарда отурсаңыздар болот экен, сонун экен. Графиктерин айтты сиздерге без выходной экен. Каласаңыздар күнү, каласаңыздар түнү келсеңиздер болот экен, Болот ошол. Дагы өзүңүз кошумча маалымат берсеңиз. Кошумча маалымат бере кетсем, эс алуу күндөрү келип, бизден килограммдап аш заказ кылсаңыздар болот. Аш килограмм канча? Плов, баранина, говяжий заказ берсеңиздер 2100дөн. 2100дөн. Ошо келип заказ кылып, тапчандарда отуруп, келип көңүл ачып, эс алып кетсеңиздер болот. Өзү негизи эле ар бир тамак чайканада багы тамактын багы өзүнүн немеси болот го. Ошол жерде ошондой эле бул жердин эң тамактын немеси кайсы? Ушул суроо бизге дагы клиенттерибиз тарабынан көп келет. Бизде основной жана айтып кеткен эле 119 рубльден деген шашлыгыбыз, үйле кебаб менен самсабыз бул жерде. Ошого кафенин көркү деп айтсак деле болот. Ошол боюнча да көп адам сурай берет, ошого көп адам эгат. Тамактарыбыз баары деле дамдуу. Бизге основной шашлык менен самсага көп адам келет деңиз.
Аябай сонун экен, машалла. Самсалар да өзгөчө экен, а? Самсаларыбыз деле өзгөчө. Бул самса, нандарыбыздын баары өзүбүз свежий жабабыз бул жерде. Баарын өзүбүз свежий чыгарабыз. Өзүбүздүн мекендештер келип, жылуу ысык нан жесин деп, тамакта даже наныбызды дагы свежий кылып ысык кылып чыгарабыз бул жерде. Толугураак маалымат берип бүттүңүз, а? Кошумча маалымат жок, а? Жок, маалыматым жок. Заказдар алыш үчүн заранее чалып жазган болсо, сиздер өзүңүздөр жооп бересиздер. Өзүлөр жооп беребиз. Ошол өзүбүздүн рабочий телефонго же Instagram баракчабызга деле жазсаңыздар, ал боюнча өзүбүз заказ алып. Биз номерлерди Instagram аккаунт баракчаларын экранга коюп коебуз, урматтуу мекендештер. Дагы да сиздерге кандай суроолоруңуздар болгон болсо, ошол номерлерге чалып жазып, кыркып эле жазсаңыздар, ошол мырза өзү жооп берет буюрса. Информация беребиз. Азыр эми чайхана боюнча маалымат берип бүттүк, буюрса тамактар боюнча, условиялар боюнча, тазалык боюнча баары сонун экен, графиктер боюнча. Эми бильярдты да бир тартып кетели, а? Жүрүңүз, мен сизге бильярд боюнча ачыктанам, толук маалымат Ичи берем. таптаза экен да, полдору дагы жылтыраак. Бирок аябай сонун жерде жайгашыптыр, а? Так, бул жагы бильярд, жана мен көргөзгөндөй эле сол жагыбызда бильярд жайгашканды айтканбыз. Жүрүңүз, келиңиз. Мынакей урматтуу мекендештер, келип туруп даамдуу тамактардан даам татып, убактыңыздар болуп калса, келип бильярд деле ойноп койсоңуздар болот экен да. Бул жерде канча бильярд бар? Бул жерде общий 8 стол бар, бильярдтарыбыз 8. Бул жактын график боюнча деле айта кетсем, бул жактыбыз деле 24 саат иштейт, 5 входной, 5 перерыв, келип ойноп эс алып кетсеңиздер болот бул жагы дагы. Чайханада эле бул жакта эле. Бул жерде чайханада эле 5 входной, 5 перерыв иштейт. Түнү деле иштей берет экен да. Түнү деле иштей берет бул жагы. Кыргызстан суусундуктар бар экен мына. Карасаңыздар. Дагы Кыргызстан суусундуктар бар экен бул жерде. Кыргызстан суусундуктарды ичип сонун экен, бильярд ичи дагы ичи таптаза, сонун тыккан. Кошумча маалымат жок. Бильярд боюнча кайсы номер коет? Ошол номерге жооп беребиз. Бильярд боюнча ага дагы өзүбүздүн рабочий номерибиз бар. Аны да айта кетебиз, ошого чаласыздар, толук маалымат беребиз бул жак боюнча. Ошол бильярд боюнча, чайхана боюнча адрестер таппай жатсаңыздар деле, ошол WhatsApp номерлерге кайрылып чалсаңыздар, сиздерге жардам берет буюрса. Instagramданбы, WhatsApp'танбы? Анда коштошобуз анда. Кошумча маалымат жок. Жок, кошумча маалымат жок. Баарыңыздарды күтөт мекендештер. Келип даамдуу тамактардан даам татып кеттиңиздер, бильярд ойноп кеттиңиздер. Урматтуу Тескыбардың көрүүчүлөрү, Кудай буйруса кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта калыңыздар. Кайсы жерде болсоңуздар дагы Алланын сактыгында койгондо болуңуздар. Ушул видеону болушунча башка туугандар менен бөлүшүп коюңуздар, лайк басып, колдоп коюңуздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.